Спортқа қойылған акчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Чүй облустук соту Садыр Жапаровго карата мунасыптан баш тартты. Бүгүн 19 августта Чүй облустук соттук отурум болду. Буга чейин жактоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын көз карансыздыгынын 25 жылдыгына жана 1916 жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына байланыштуу мунапыс суранган. Анда саясатчыга мунапыс берип, жаза мөөнөтүн 3 жыл 4 айга кыскартууну сунуштаган. Жыйынтыгында Чүй облустук соту Аламидин райондук сотунун чечиминин күчүндө калтырылып, жактоочуга суранычын колдогон жок. Жактоочу жогорку сотко кайрыларын баса белгиледи. Эске салсак, Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдогу митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын 25 мартында Казакстандан келе жатканда камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Садыр Жапаров Чүй облусундагы Аламидин районуна караштуу Молдовановка айылындагы 1-колонияда жазасын өткөрүп жатат.